Кайсыл эркек аялдын балдары динде боло турган болсо, ата-эне сөзсүз бактылуу болот. Кайсыл жерде барсаңыз кенен отурасыз. Кайсыл жерде сүйлөсөңүз оозуңузду толтуруп сүйлөйсүз. Мен балам андай кылбайт, менин кызым сурап кеткен, айтып кеткен, 2 сааттан кийин келет, айтканыңыздай келет. Кандай бактылуулук. Бүгүн чындап эле канча жерге барып атабыз, канчалаган апалар инсульт, инфаркт болуп атат кызынын кесепетинен, баласынын кесепетинен. Мына ошондуктан, урматтуу апалар, сиздер үйдөгү медресе сиздерсиздер. Бирөө айтат, бирөө ууру, жеткен ууру. Колу туткак, ошо алдыңда отурганды деле уурдап кете берет. Мынан карап, кайта-кайта сурап турбасаң, кетип кала берет. Уурдап кете берет да. Анан уялбайт дагы эле. Өткөндө телефонду көтөрүп кетсиң го, жок алган жокмун. Апа тигиге сатып берсиң го, ол мага чалды. Анан ошондон алдым дедиң го, кечирип койчу. Чөндөктө кетип калды деп кое берет да. Ошол айтат, менин ууру болушума апам себепчи дейт. Неге? Мектепте окуп жүргөн учурумда сабакка жөнөп, ручкам жок болуп калды эле. Апа ручкам жок десем эле кыйкырып кетти де, сен деген дөүдүр бир ручканы эптей албайсың, тытып ташады дейт. Үйдөн шунчалык качыктым, апамдын бакырганы, урушканы кулагымда жаңырып турат. Азыр мектепке барсам, мугалим дагы ушинтип урушат. Ошондон бир ручка табыш керек. Каяктан? Эптеп урдап болсо да алыш керек болду дейт. Урдабаган адамга кыйын экен да. Анан барып эптеп бирөөдүн ручкасын титиреп, калчыдап жүрүп алып, повороттон өтүп кеткичем титиредим дейт. Өтүп туруп эле деп барып жазса, кашайгансып жукпайт экен да бул дагы. Эми экинчи ручканы урдаганга туура келди. Эптеп дагы бирөөнүн ручкасын урдап барып жаздым. Анан сабак бүткөндөн кийин мектептен келсе, апасы не болду деп сураган экен, унчукпай эле 2 ручканы көрсөтүп койдум дейт. Деп көрсөтсөм, болот экен го. Ошону жоготпой эми дедиле, бул сөз менин кулагыма майдай жакты дейт да. Болот экенге урдай бер, мына мен турам дегендей эле болду. Ошентип барып тетрадь урдадым, китебин урдадым, мугалимдердин бөлмөсүгө кирдим, сумкаларына кол салдым. Бүткөндөн кийин, мектепти бүткөндөн кийин кесибим ушул болуп калды дейт. Эми караңыз, бир эле апа өзү айтат, мектепте алтын медаль менен бүткөнмүн дейт. Чоң окуу жайларды өз күчүм менен кызыл диплом менен бүткөнмүн. Бүтүп келип, сабакты мектепте бере баштадым. Бардык мугалимдер мени урматтайт, мени сыйлайт. Мына себеп бардык илимден бар экен да. Математика, биология, физика, бардыгыданчы, бардык урматтап атат. Ошентип жүрсө, анан күйөөсүнө айтып коет, мына зөкүр мени алып качып кетти дейт. Күйөөсүнө айтат. Алып качып кетип калды, барганда отурбайм десем, жок, кайнанасы алдап коюптур. Иштетебиз, мугалим боло бересиң, сабак бере бересиң, отура бер, неме иштетебиз. Шарт түзүп беребиз дегенген, ишенип калыптыр. Не кылды дейт? Анан бир жыл иштет, бир жылда иштеп туруп, анан кийин боюна болуп, болду декретке чыгып кетти, ошону менен. Болду, үйдө калыптыр, бүгүндөн кийин иштебейсиң, мына үйдө отурасың деп отургузуп коюптур. Макул иштебей калдым, бирок балдарым чоңойду. Баласы чоңойгондон кийин мектепке жөнөтсө өлүп кетке барбайт экен да баласычы. Ыйлайт экен да. Өлөрүн күнүдөн барат дейт. Акча берсем барат, бербесең барбайт. Күндө ошол тема. Сабак дагы окубайт. Мугалимдер айтат экен, эжеке балаңыз мындай болуп атат, эжеке балаңыз мындай болуп атат. Бардыгы тааныйт мугалимдин баласы деп, эч ким менен урушпайт дагы. Бирок баланын өзүнүн арагы да жок экен да. Жазып берип, мананы көчүрүп кой десе, көчүрүп жазбайт экен да. Анан жайнамаз салып алып ыйладым дейт. Я Алла, мен алтын медаль менен бүтсөм, кызыл диплом менен бүтсөм, эмне үчүн менин балам мынтип окубайт? Ыйлап Аллахтан дуа кылып сурайм, балама кайра-кайра жазып берем, айтып берем, жок да. Акыры балдары дагы бирге олтурбай коюптур да, мен окуган бул баары окубайт деп. Акыркы партага өтүп кетти. Ыйлайм дейт, дуа кылып алсам, тапшырмаларын жазып берем, жок. Bir gün dağım melteyip plenге түшкөнгө окшоп келди дейт баласы мектептен. Не болду? Эч нерсе. Анан неге кабагын салык? Ручканы жоготуп койдум. Анан ошо ручканы жогосоң эмне менен жаздың анан? Жанымдагыда ручкасы бар экен, ошол менен жаздым. Ал өзүчү. Анда экөө экен, ошонун бирөөсүн алып жаздым. Анан кайтарып берип койдум. Не дедиң? Рахмат дедиңби? Жок. Ал не деди? Эч нерсе деген жок. Көрдүңбү балам?
Карачы, ал өзү дагы жазат экен, запаста ручкасы бар экен, сага дагы берет экен, ал сооп дагы табат экен. Мен дагы азыр чуркап барып 2 ручка алып келейин, сен бирөөсү менен жаз дагын, бирөөсүнө запаска салып кой. Кимге керек болсо берип, сен дагы сооп иштеп тур, макулбу? Десем, балам бир аз жылмая түштү дейт. Макул дегенсипчи, урушпады дегендей. Чуркап алып 2 ручканы алып келип бердим, балам эми кызыга баштады, бир аз болсо дагы. Апа мындай жазам, ооба, мынандай жазам, деп, ооба, ушундай жаздырып. Бир күн сүйүнүп келип туруп аласыз, апа, бирөөнүн ручкасы жок экен, мен ручкамды бердим, 6 саат мен ручкам менен жазды. Сооп болду, ооба да сооп болду. Көрдүңбү балам, эмне деди анан эч нерсе жок, эч нерсе болбойт. Азыр мен дагы барып 4 ручка сатып келип берейин, запаста 5 ручкаң жүрсүн. Ким сураса бере бер. Таныбасам деле, ооба, таныбасаң деле бере бер. Кайра бербей койсочу, эч нерсе болбойт, ошол жазып бүткүчө сага сооп болот. Деп дагы 4 ручка алып келип бердим, запаста 5 ручкасы болду дейт. Анан көрүнгөнгө берип, мугалимдер дагы билип калыптыр. Ручкаң жок болсо ошого барсаң, ручкасы болот депчи. Мугалимдер алып жазып калыптыр. Мына ошентип окуп кызыгып, 11-ди бүттү, азыр чоң фонддун директори болуп иштеп атат дейт. Кайрымдуулук фондунун директори болуп иштеп атат дейт. Муну неге айтып атам эже? Караң, бир эле ручканын себебинен апа баласыны ууру кылды, бир эле ручканын себебинен апа баласыны туура кылды. Мына сиздерде да канча бала бар, небере бар, урматтаган, ошолор туурулукка баштап туруп, эч ким акысын алдырбай туруп, мектепке жакшы окута турган болсо, бул башка жерде дагы жакшы окуйт. Мектепте окубадыбы? Жок, башка жерде окуп кетиши мүмкүн эмес анан. Ошондуктан балдарыбызга мектепте окутуп, анан медресеге дагы жөнөтөйлү.